Эртең мененки гимнастика, жүгүрүү бул эң ден соолукка пайдалуу. Спорт боюнча Ош облусунун кесипке билим берүү тармагында иштейм. Өтө татаал, ошондуктан шарт да биринчи өзү шарт керек. Балага анан эркиндик керек. Анан баланы ушу тарбиялаш керек. Аны чыгарганга эмне керек? Материалдык, моралдык, акчалай каражат керек. Ошол кесиптешилер арасындагы мелдеште дагы дайыма ошо алдыңкы орунга жетишип жүрөт. Студенттик кечелерде ушул почетный грамота техникумдукун алгам, Россияда окуп жүрүп. Олимпиаданын чемпиону самабаган агай болбосо керек. Мен да ошонун биримин. Бирок эң өкүнүчтүүсү эл агартуунун отличнигин ала элек экен, мыктысын ала элек экен да. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Турдал агайдын ушул эртең мененки ушу машыгуусунан баштап күнүмдүк жашоосун, ошондой эле бүт өмүрүн спортко арнаптыр. Ошол тууралуу сиздерге ошол 20 мүнөт аралыкта кыскача чагылдырып бермекчибиз. Саламатсызбы агай? Агай, бул күнүмдүк жашооңузда мындай расписаниеңизде бар да, күндө ушундай эртең менен машыгуу. Биз эртең менен турганда өздүк форманы кармаш үчүн ар дайым разминкаларды кылып, гантелдерди көтөрүп, упражненияларды кылып турабыз. Айрым спортчулар айтымында ошол эртең менен баягы машыккан ден соолукка бир аз зыян тийип калышы мүмкүн, жүрөккө мындай оор келип калышы мүмкүн дейт да. Жүрөккө оор келет, эми эгер туура эмес нагрузкаларды берип алса, эгерде образованный спортсмен болсо, ал эч качан перегруз кылбайт. Бу жерде дозировка деп коет, өзүңдүн жөндөмүңө карап, анан жол жобосун эрежелери менен кылсаң эч кандай зыяны жок. Наоборот, эртең мененки гимнастика, жүгүрүү бул эң ден соолукка пайдалуу. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушул сизден мындай сабак алат да, спортчулар, ушу жөнөкөй жашоочулар деле ушул сизден сабак алыш керек. Эртең менен сиз эмне, кандай көнүгүүлөрдү кыласыз, кандай машыгууларды кыласыз? Эртең менен көбүнчө жеңилирээк машыгууларды кылабыз. Баягы упражняющий деп коет, баягы специальный подготовкага ылайыкташтырылгандын алдындагы жеңил көнүгүүлөр. Основной моюндарды иштетүү, жамбаштарды иштетүү, буттарды кыймылдатуу, тизелерди кыймылдатуу, жана колдорду, бардык мүчөнү жумуш орунга алып келиш керек да. Негизинен көнүгүүлөр жасай турбайсызбы эртең менен? Көнүгүүлөр, анан жүгүрүү да болот, жеңилирээк жүгүрүү. Эми бул мындай кросс катары 1 километрден азыраак жүгүрөбүз. Антесе денени кызытыш керек, андан кийин көнүгүүлөрдү башташ керек. Азыр эле бул жерден ошо окуучуларыңыз дагы кетти да, азыр спорт залда машыгууңуз барбы? Спорт залда ошол күнүмдүк тренировкабыз бар. Бул жерде меники бир группам бар. Бир группада ОМТ деп коет. ОМТ группасы ошо основной методика, техника бокса үйрөтүү. Ошол азыр машыгууларга көп болосуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабасаңыздар, анткени бүгүнкү көрсөтүү жогоруда айткандай эле ушул жаш спортчуларга деги эле ушул жөнөкөй жашоочуларга деле кантип машыгыш керек, кантип денени чыңдаш керек, ден соолукка кантип кам көрүш керек, кантип туура машыгыш керек, бүт ушул Турдал агайдан биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө толук сурап бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздар балдар? Жакшы. Анда бүгүнкү машыгуунун алдында силерге айта турган сөзүм, оңго солго 3 кругтан жеңил жүгүрүү, ден соолукту тренировканын алдында, спецподготовканын алдында деп коет, атайын машыгуунун алдында жеңил жүгүрүп алабыз, андан кийин көнүгүүлөрдү баштайбыз. Көнүгүүдөн кийин андан уже бокстун техникалары менен үйрөнүп баштайбыз. Турдал агай, бул спорт залга күнүнө канча жолу киресиз негизи? Машыгуу учурларына кирип турабыз. Жумасына 4 жолу. Дээрлик ушул күнүмдүк жашооңуз спорт менен өтөт экен да анда, Эми мен негизги кесибим жана сиздерге мындан мурун маалымдабадымбы? Мен өзү негизи эмгек резерви спорт боюнча Ош облусунун кесипке билим берүү тармагында иштейм. Ага кошумча кылып, ошо бош убактымда текке кетирбей өзүм жүрөгүм менен сүйгөн бокста ушу машыктыруучулук ишти да аркалайм да.
Ал жумушуңуз боюнча сөзсүз түрдө тартабыз азыр мындан кийинки бөлүгүндө. Азыр сизге ошол бокс боюнча суроо берсем да. Бул эрежеси эр уруш тармагындагы спортчулар тартсам деле, карате тармагында, кайсыл спорт тармагындагы спортчулар тартсам деле, боксту аябай оор спорт, татаал спорт деп айтышат да. Эмнеси менен татаал? Эми бул мындай да, биз деле бала кезибизде спорттун түрлөрүн жакшы билбей, союз мезгили, бошко окугана келген мезгилде баягы жаштык кез, келтек жеген убак болот. Ошо мезгилдерде кайсы спорт менен машыксак болот деген ушу сурамжылап, өзүбүздөн чоң муундардан сураганда ушу бокска деп айтышкан. Бирок бокска сен чыдайсың, чыдабайсыңбы деп түйшүгүн айткан. Ошо кезимдеги эсимде дагы эле бар, азыркы учурда деле. Кыйын болсо дагы аракет кылып машыгып көрөлүчү деп колубуздан келишинче ушу Ош шаарында окуп жүрүп лицейде, азыр лицей деп аталып калды, мурун училище дейт эле. Бокска катышканмын. Мен биринчи агайым раматылык болуп кетти. Ушу Валентин Федорович бир балабес болгон. Ошол агайым мага ушу лицейде дене тарбия сабагынан анан бокс боюнча секцияны жетектейт эле. Окууну бүтүп келгенден кийин деле ошол агай менен кесиптеш болуп пенсияга чыгып, пенсиядан кийин кошо иштешип, эриш аркак иштешип, көп тажрыйбаларды ошол агайдан алдым да. Бирок такай үзө катышкан жокмун, эми ишиме байланыштуу. Мен дене тарбия жетекчиси болуп иштегениме байланыштуу. Сиз алгач ошо кайсы жылдары аралашып атасыз ошондо спортко? Мен 82-жылы Ошко окууга келгенмин, ошо училищега тапшырып, 83-төн аралашканмын. 83-төн. Мен бул суроону бергеним ошол Алмазбек Райымкулов менен ошол маек куруп калсам айтты да, мына советский бокстун системасы башка, азыркы башка депчи. Айырмасы эмнеде? Эми ал учурдагы философия башка болгон. Азыркы ол мезгилдеги бокстун философиясы көпчүлүгү жогорку деңгээлде бааланып турган орус мушкерлеринин техникалары. Азыр деле ушу результатын көргөзүп, мына Олимпиада чемпиондору, Европа чемпиондору, Азия чемпиондору ошол стиль менен утуп атат. Ашыгып, азыр деле бар. Мына менин системам башты ошо орус школасы эле. Ошол маалда мисалы мастер мына спорт чеберчилигин толтуруу аябай кыйын болчу дейт да. Азыркы салыштырмалуу. Этаптарын айтып өтсөңүз кандай? Ой, ал мезгилде мастер спорт боюнча ой жок болчу. Биринчи сен разрядник болуш өлүм болчу ал учурда. Азыркыдай эмес. Азыркы 21 кылым тездетүү жашоо болуппу, баардык жаштарга шарт баардык жагынан ыңгайлуу. Жылдыз болуш аракет кылса эле болуп кете берет. Ал мезгилде союздун убагы мүчө болуп, сборный командага кошулуш ол өз өлүм эле. Студенттер арасында универсиада деген бар эле, школьниктер арасында бар эле, эмгек резервинин өзүнчө мелдештери бар эле. Олорго мүчө болуш өтө татаал эле. Мен деле мисалы үчүн ошол мезгилдерде боксташканымда разрядник боло алган эмесмин, ачыгын айтканда. Мен студенттик кезден кийин анан кичине биринчи разряд толтурдум. Россияда ушу Новосибирский шаарында окуп жүрүп, бош убактымда ошо жумасына 3 жолу барып, тренировка кылып, ол жерде Олег Евгеньевич Бочаров деген агайым бар эле. Ошол бир балабес агайдын баягындайча айтканда соперниги болуп жүргөн агайга туш келип калганмын. Ошол кичине разрядка жардам берип, биринчи разряд боксер болгонмун. 5 көйнө өзүнө кел. Сол. Оң. Так, солдан бир оңдан эки. Түз, шашпай. Акырын, томай. Тамай урабыз. Чымчыктан корккон эген экпейт дейт. Анысы кандай үмүт менен жашайбыз. Үмүт менен ушу аракет кылабыз, тарбиялайбыз. Эми бул жерде бир эле машыгуу менен эле чектелип, ол даражага жетип албайт. Ал жакта үй бүлөлүк шарт деген бар. Жогорку деңгээлде роль ойнойт ошол. Анан баланын өзүнүн кызыгуусу деп коет. Айрым балдары жаш кезинде, өспүрүм кезинде өтө жакшы чыган мушкер болуп, жаштарга өткөндө орточо болуп калат дагы, чоңдорго өткөндө бирото боксту таштап кетип калгандар биздин практикада бар. Ошон үчүн биринчи очередь бул ата-эне, агай, үй бүлө бири-бирине тыгыз байланыш болгондо гана ошол ийгиликке жетет. Эми үй бүлөдө кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Биринчи тоскоолдук бул шарт. Шарт жок да. Мына биздин өзүбүздүн экономикабызда мына жумуш орундары аз болуп, ошол байланыштуу мына эгемендүүлүктү алгандан кийин көпчүлүк биздин Кыргызстанда кыйынчылык менен араң-араң эми путубузга туруп келе жатабыз да.
өтө татаал, ошондуктан шарт да, биринчи өзү шарт керек. Балага анан эркиндик керек, анан баланы ушу тарбиялаш керек. Аны чыгарганга эмне керек? Материалдык, моралдык, акчалай каражат керек. Барып келип ушул маселелерге такалат. Анан мына коомчулукта дагы бир ушул бокс тармагына тиешелүү бир суроо бар да. Дайым мен сүйлөшүп калганда айтып калышат, анан мен ошол нерсени изилдеп көрдүм. Мухаммед Али жана колдору, баштары титиреп калбады беле? Ошол эмнеден болгон? Бокстан болгон деп айтышат. Мен бирок изилдеп тактап чыктым. Менин өзүмдүн жеке оюм, бул эми спорттун кандай түрү болбосун, ход плавание болобу, спорттун түрү король бокс деп аталат. Мен буларды өзүмдүн вид спортумду мактабайм. Бирок травма алып калыш бул ар бир адамдын өзүнөн, жеке өзүнөн болот. Спортко шылтоолобош керек. Болот эми спортто айрым катачылык кетет, ал ошо мушкердин өзүнөн болот. Жакшы такшалган эмес, жакшы тарбияланган эмес. Анан эми бардыгын эле спортко шылтоолоп кое турган болсо, аны үйдөн чыкпай отуруш керек да. Көчөдө барат эле тайгаланып жыгылыш жөн эле да, ол болгон иште. Ошон үчүн эми бул травма Аллахтын буйругу. Туура айтасыз. Мен буну изилдеп көрдүм. Бул Мухаммед Али жаш кезинен Паркинсон деген ооруга кабылган экен да. Паркинсон оорусу бул ошол 100дөн 1 адамга туш келет экен, ошонун бири Мухаммед Али болгон экен. Эми агай, сиздин баягы машыктыруучулук кесибиңизге өтсөк да, ошол бүгүнкү көрсөтүүбүз ошол үлгү алыш үчүн деп атпайлыбы? Кандай машыктырыш керек, анан спортчулар кандай болуш керек? Сиз кандай машыктырасыз? Методуңузду айтып өтсөңүз. Менин методум негизинен баланы менен биринчи бокска алып атканда жаш курагын карайм. Ата-эне менен маек курам. Анан өзү жекече баланын өзү менен маек курам. Эч кандай травма алган эмеспи, өзүң кызыгуң барбы, эмне максатта сен бул жака келип бокска барам деп айттың, же атаң сени кыйнап ушул жака жаздырып атабы дегенде, ошондой маектер менен алып туруп, андан кийин мен өзүмдүн техникам, негизи тактикам, баланы асырап, баягы тулпарды деле таптайсың да, акырындап таптап келип уровени жеткенде керектүү жерлерге мелдештерге коебуз. Уровени жетпесе аны сабыр кыл деп туруп, анда таптайбыз. Акырындык менен шашмалактык болуп туура келбейт бокста. Спортто өзү негизи туура келбейт. Хоп. Ондон. Алыңды көтөр. 2, 3. Так, сол. Оң. Колду жайына коебуз. Урганда колду жайына коебуз. Оңго уклон. Кетти. Сол. Прямой. Так. Бул биздин эмгек резерви спорт комитетинде Ош областы боюнча бул көп жылдардан бери эмгектенип келе жатат. Негизи биз бул Турдалы менен мактана турган болсок, бул биздин ушул 12-чи кесиптик лицейди бүткөн ушул жерде окуган бала. Азыркы учурда эми биз ошол Минобразованияда ушул Ош областы боюнча эмгек резервинин директору. Бизден чыккан, ушу бизде окуган дайыма ушул спорттук мероприятиялерди өзүнүн деңгээлинде уюштуруп, республикада дагы алдыңкы орундарга биздин област чыгарып берет. Аракетчил, мээнеткеч, бокс боюнча айрыкча биздин ушул 12-чи лицейден канча балдарды республикалык деңгээлде чыгарды. Башка областка караган лицейлерде дагы спорттук мелдештерди жогорку деңгээлде уюштуруп жүрөт. Дайыма ошо мына бизде буга чейин Ысык көлдө жайкы мындай мелдеш болчу эле кесиптик лицейлер арасында. Ошол кесиптик лицейлер арасындагы мелдеште дагы дайыма ошо алдыңкы орунга жетишип жүрөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз агайдын иш бөлмөсүнө турабыз. Агай, өзүңүздүн ушул негизги жумушуңуз да бул жер. Кыскача тааныштырып өтсөңүз, эмне жумуш кыласыз, кандай? Мен ошо Ош областында дене тарбия спорт эмгек резерви борборунун бөлүм башчысы. Биздин жетекчилик Бишкекте
жайгашкан республикалык эмгек резерви борбору бар. Бул борбор мурунку кесипке билим берүү тармагынын агенттиктин алдында түзүлгөн борбор. Азыркы учурда башкармалык болуп, элге билим берүү министрликтин алдында иштеп жатабыз. Ош областындагы дене тарбия, спорт жана аскерге даярдоо бөлүмүнүн жетекчиси катары иштеп келе жатам. Мен көрүп турам да, сыйлыктын түрү бардыгын тартыш бул убактыбыз жетпейт. Бул эми сиздин өмүрүңүздү спортко арнаганыңыздан кабар берип турат да. Биринчи мындай ийгилигиңизди тааныштырып өтпөйсүзбү? Кайсыл биринчи ийгилигиңиз? Трудовой лагерь деп коет эле жаштарды мектептен кийинки жерде биринчи благодарный письмо дегенди алганда сыймыктанганмын. Ушул колхоздун башкармалык тарабынан колума тийген. Бул канча жыл, уже 80-чи жылдары болуш керек. Мен эсимде жок бул жыл кайсы жыл экени. Мына ушул биринчи сүйүнүчүм. Андан кийинкилерим ушу лицейде окуп аткандагы сыйлыктарыбыз, андан кийин Новосибирский шаарында индустриалдык педагогикалык техникумду бүткөндө окуп жатканда активный участие бардык иш-чараларга деп туруп студенттик кечелерде ушул почетный грамота техникумдун алгам, Россияда окуп жүрүп. Андан кийин уже биздин лицейде көп жыл тармак иштедим. 94-төн 2011-ге чейин ушул лицейде дене тарбия жетекчи, жарым ставка өндүрүштүн устаты, андан кийин профсоюз комитетинин төрагасы болдум. Эми профсоюз комитетинин төрагасы атайын бошотулбайт, ал ошол ишчилер менен кошо иштешип жүрөт. Ол жерде 10 жылдан ашык иштедим. Ушунча жетекчилик кызматтарда жүрүпсүз, башка кызматтарда жүрүпсүз. Спортко кандай болду? Кандай аралашып, мындай сизге кыйынчылык болгон жокпу спортто кошо алып кетиш? Бул өз аракетиңе карайт. Мисалы үчүн бизде жаштарды, суу сап келген жаштарга биз суу бербесек, анда бизди бул дүйнөдө Алла Таала кечирбейт. Биз ошо балдардын жөндөмүнө карап, алардын кызыгуусуна карап ушул тармакта эмгектенип, өзүрлүү эмгектенип келе жатабыз. Айкалыштырып спорт менен жана дене тарбияны. Ушул лицейде деле балдарды машыктырасыз да, ушул тапта, азыркы тапта? Ушул лицейде эле машыктырам. Ушул биздин залыбыз бар, өтө чоң эмес, чаканыраак залыбызда. Ошол менин агайым иштеп жүргөн, агайым Россияга шарттарына байланыштуу кетип калып, Валентин Федорович Бирбаловец агайыбыз. Одон кийин мен официалдуу түрдө ошо акырындап сабак менен айкалыштырып эле машыктырып жүргөнмүн. Анан бөлүм башчы болгондон кийин убактым аз-маз кеңири болгондуктан ошо жарым ставка бокс боюнча машыктыруучу болуп, азыркы учурда эмгектенип келетем, айкалыштырып иш менен биргеликте. Кесипке билим берүү тармагынын мыктысы төш белгиси менен 2 жолу сыйланганмын. Билим берүү тармагы менен достук медаль деп коет. Бул жана юбилейный эл аралык мелдештерге барганда энчилүү кылып берген. Дене тарбия спорт боюнча агенттиктин ардак грамотасы мыктысы деген төш белги менен сыйланганмын 2005-жылы. Ушу жанагы биздин аткарып аткан жумуштарыбызды эске алып, ушундай сыйлыктар отличниги ыйгарган. Андан тышкары бизге аскерге даярдоо сабагы боюнча дагы республикалык борборубузда бөлүм бар. Аларды дагы алгылыктуу 3 этапта мелдештерди өткөрүп, кесипке билим берүү тармагында окуган окуучуларды аскерге даярдоо, патриоттук сезимдерин ойготуу, өз өлкөңдү көздүн карегиндей сактоо деген конкурстарыбызда республикалык масштабта, эгер жаңылбасам, 5 жолу биринчи орунду алганда коргоо министрлик тарабынан жанагы экинчи даражадагы неме деген медаль менен ардак грамотанын экинчи даражадагы доблесть каармандык деген төш белгиси менен сыйлаган. Андан тышкары ушу улуттук даражадагы калыс деген наам ыйгарылган. Үзүрлүү активдүү катышып, иш-чараларды өткөрүүдө жана өткөрүп атканда активдүү катышкандыгыма, чеберчилигиме карап, жогорку жактан ошо Кыргыз Республикасынын бокс боюнча улуттук даражага калыс деген наам ыйгарылган. Максат эң негизгиси мугалимдики жакшы кадрларды даярдоо. Ата-энеге пайдасы тийген, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты инсанды тарбиялоо. Биринчи максат, мугалимдин максаты. Спорт жагын айта турган болсом, спортто ушу Кыргызстандын чемпиону, Азиянын чемпиону жана дүйнөнүн чемпиону, Олимпиаданын чемпиону самабаган агай болбосо керек. Мен да ошонун биримин. Өмүрүбүздүн аягына чейин иштейбиз деген чакырыктарды айта алам. Кыргызстан мен үчүн биринчиден туулуп өскөн өлкөм, ыйык мекеним. Кыргызстанымда жашап атканыма мен өмүр бою сыймыктанамын. Жана сыймыктануу менен жаштарга айтып кетем, өзүңөрдүн өлкөңөрдү көздүн карагиндей сактап, жүрөгүңөр менен сүйүп, өз өлкөңөргө
эмгектенгенди чакырып кетем жаштарга. Бокс жана Ош шаарынын кубогу дейт. Эң мыкты калыс номинациясы. Урматтуу эле көрүүчүлөр, Турдал агай мындай сыйлыктардын неченин алган. Мындай шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлде ошо спорт тармагында аябай көп сыйлык алыптыр. Себеби өлкөбүзгө спорт жаатында эбегейсиз эмгек сиңирип, салым кошуптур. Бирок эң өкүнүчтүүсү эл агартуунун отличнигин ал эле экен, мыктысын ал эле экен да. Сыйлык бергенде дагы биздин жогорку жактагы жетекчилер ушул эч кандай ойлонбой туруп эле өзүнүн таанышына, кандайдыр бир себеп менен таанылып кеткен кызматкерлерге берип койгон учурлар аябай өкүндүрөт. Бул агайлар ушул өзүнүн кесиби боюнча ушул мугалим, окутуучу тарабында жок эле дегенде 40 жыл иштесе дагы ушу эл агартуунун отличнигин ал элеги, бул аябай өкүнүчтүү. Биз эмне дейбиз? Биздин канал ар дайым ушундай спорт жаатында эмгеги сиңген спортчуларды, машыктыруучуларды, ушундай агайларды ар дайым эфир аркылуу чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушанча.